Москва, Қазақстан границаға чыгабыз. Күндө рейстер бар. Кирди чыкты, до конца кирип чыгабыз. Регистрация просрочка болсо, жасап алып жолго чыгабыз. Выдворение болгондо алып чыгабыз. Базада жок болсо, жардам беребиз. Кара тизмени текшерип жолго чыгабыз. Күндө рейстер бар. Toyota Alphard. Өзүм до конца кирип чыгам. Пересадкасы жок. Эң негизгиси, үйүңүздүн адресиңизден алып кетебиз. Толук маалымат 7 985 060 88 84. Иерусалим Курман айт намазына келгендерге кол салуу болду. Жекшембиде Израилдин аскерлери мусулмандардын оккупацияланган чыгыш Иерусалимдеги Аль-Акса мечитине айт намазга келүүсүнө бөгөт койду. Жүздөгөн кишилердин сыйынуучу жайга кирүүсүнө көзөмөл бекети аркылуу бөгөт коюлуп, айрымдарын Израилдин коопсуздук күчтөрү түртүп, союл менен сабашкан. 7 октябрдан бери Израиль бийлиги мусулмандардын Иерусалим мечитине кирүүсүнө чектөөлөрдү күчөтүп, ичине кирүүчүлөрдүн санын кескин чектеди. Согуш жүрүп жаткан Газада палестиналыктар айт намазын кыйраган үйлөрдүн жана мечиттердин урандыларынын жанында окушту. Израилдин курчоого алынган Газадагы согушуна 8 ай болду. Үйлөрдүн жана мечиттердин көбү талкаланып, болжол менен 365 чарчы чакырым аянтты кыйратты. Газа өкмөтүнүн маалыматы боюнча 800дөн ашуун мечит жабыркап, анын 600-ü толугу менен талкаланган. Алардын арасында Газанын эң байыркы мечити болгон Эски шаардагы Улуу Умары мечити да бар. Ал дээрлик 700 жыл мурун курулган. Бунун спутник борбору талдаган спутниктен алынган сүрөттөргө ылайык жалпысынан Израилдин бомбалоосу 137 миңден ашуун имаратты кыйратты. Бул Газа тилкесиндеги бардык имараттардын жарымынан көбү. Бунун палестиналык качкындар боюнча агенттиги Газадагы кыйроону сөз менен айтууга мүмкүн эмес экенин жана урандыларды тазалоо жылдарга созуларын билдирди. Булак Супер Кежи. НАТО өлкөлөрү өзөктүк куралдарын согушка даярдоону талкуулап жатат. НАТО өзүнүн өзөктүк куралдарын согуштук даярдыкка келтирүүнү талкуулап жатат. Бул туурасында НАТОнун башкы катчысы Йенс Столтенберг британиялык телеграф басылмасына маек куруп жатканын айтканын РИА Новости жазды. Өзөктүк канча куралдардын дүрмөттөрү даярдалышы керектиги туурасында ачыктап айтпайм. Бирок бул маселе боюнча сүйлөшүбүз керек. Биз кыла турган нерсе ушул деп Альянстын башкы. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, Нахимовский проспект метросу, Сивашская көчөсү 7 корпус 2. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Катчысы айтканын басылма билдирди. Столтенбергдин айтымында Түндүк Атлантикалык альянс душманына сес көрсөтүп, белги бериш үчүн дүйнөгө куралдарынын арсеналын көрсөтүшү керек. НАТОнун башкы катчысы Кытай өзөктүк куралга инвестицияны аянбай салып жатканын кошумчалаган. Анын айтымында аталган жааттагы дүрмөттөр 2030 жылга карата 1000ге жетип калат. Мындай кадам Кытай Россия тарабынан өсүп келе жаткан кооптулуктан улам жасалып жатат деген актануусун айткан. Бул келечекте көп узабай эле кыязы НАТОнун мурда бет келбеген потенциалдуу эки өзөктүк каршылашы Кытай Россия менен кагылышынан кабар берет. Албетте анын кесепети тиет деп жазган басылма Столтенбергдин айтканын. Россия лидери Владимир Путин мурдараак Петербургдагы экономикалык форумда Москва өзөктүк курал менен коркутпастыгын айтып, бирок аларды колдонуу маселесине жеңил көз караш менен мамиле жасабаш керектигин эскерткен. Россия теориялык жактан өзөктүк куралды колдонушу мүмкүндүгүнүн сценарийлери россиялык аскердик доктринада жана өзөктүк куралды ооздуктоо жаагында мамлекеттик саясаттын негиздеринде жазылган. Анда Россияга же анын союздаштарына каршы массалык кыргын салуучу куралдарды колдонгон же катардагы куралды пайдаланган агрессия жаралып, мамлекетке кооптулук келсе, аталган кадамдар ташталышы мүмкүндүгү белгиленген. Булак Спутник Кежи.
Кыргызстан 4 айда 3,1 тоннадан ашык алтын сатты. Ушул жылдын январь айынан апрелине чейин Кыргызстандан 212,2 миллион долларга 3121,7 килограмм алтын экспорттолду. Бул тууралуу Улуттук статистика комитети кабарлады. Өткөн жылдын ушул мезгилинде өлкө сыртка 1411,2 килограмм баалуу металл саткан. Алтынды сатып алган мамлекеттер: Гонконг, Кытайдын Атайын административдик району 1422 килограмм, Швейцария дээрлик 971,5, Улуу Британия 714,6, байы 13,5 килограммдан ашык. Жүргүзүлгөн анализден апрель айында бул металл 1 тоннадан ашыгыраак сатылганын, негизинен Улуу Британияга экспорттолгонун көрүүгө болот. Кыргызстандын алтынын Гонконг жана байы бир аз сатып алган. Апрель айында Кыргызстан Британияга алтын экспортун жандаткан. Эске салсак, Кыргызстан Улуу Британияга ири көлөмдө алтын сатып келген. Бирок 2021 жылы экспорт кескин кыскарган. Булак Спутник эжи. Ташиев: менчиктештирилип кеткен объектилерди өкмөткө өткөрүш керек. УКМК төрагасы Камчыек Ташиев Жалал-Абадда 3 автобазанын жери мамлекетке кайтарылганын айтып, элдин байлыгын басып жаткан байларды тартипке саларын эскертти. УКМКнын төрагасы мурдагы баш аламан учурларда азыркы айрым байлар көп ишканаларды, элдин, мамлекеттин байлыгын арзан акчага сатып алып, коррупциялык жолдор менен менчиктештиришкенин белгилеген. Булар элдин, силердин байлыгыңар 5-10 киши миллиондогон адамдын байлыгын басып алып жүрөт. Алардын барын кайтарыш керек. Мисалы, Жалал-Абаддагы 3 чоң базаны кайтардык. Бирөөнүн жери 4 гектар экен. Эми ал жака 2 мектеп салабыз. Бирине ипотекага үй курабыз. Мунун баарын ээлеп алып, 30 жылдан бери бай болуп жүрүшкөн. Алар эле эмес, элдин баары байышы керек, деген Ташиев. Булак Спутник эжи. Джо Байден сахнада катып калды. Аны Обама колунан кармап алып кетти. Картаң Джо кайрадан ордунда катып калды. Мындай аталыштагы видео интернет желесинде пайда болду. Маалымдалгандай, Джо Байден Лос-Анджелестеги президенттик шайлоого карата үгүт концертинде сахнада бир орунда туруп калган. Видеодо АКШнын мурдагы президенти Барак Обама Байденди колунан кармап, сахнадан алып чыгып баратканын көрүүгө болот. Булак Суперкежи. Зеленский Орусия менен сүйлөшүүлөрдүн шарттарын атады. Эгерде Орусия Украинанын аймактык бүтүндүгүн эл аралык тааныган чек аралардын алкагында сыйласа, Киев Москва менен эртең эле сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Бул тууралуу Владимир Зеленский Швейцариянын Бургенсток шаарында өткөн тынчтык саммитинде сүйлөгөн сөзүндө билдирди. Орусия өзү каалайбы же дүйнөлүк коомчулук ага мажбурлайбы? Бул биз үчүн маанилүү эмес, жыйынтык биз үчүн маанилүү. Бул согуштун аякташы, деди Украинанын президенти. Ал ошондой эле Москванын кийинки тынчтык саммитине катышуусуна токтолуп, Орусиянын катышуусу алар тынчтыкты каалап, согушту токтотууга даяр экенин билдирет, деди. Өткөн аптада орус президенти Владимир Путин ок атышууну токтотуу жана сүйлөшүүлөргө өтүү боюнча өзүнүн шарттарын белгилеген. Кремлдин талаптарына ылайык Украина Донецк, Луганск, Запорожье жана Херсон облустарынан аскерлерин чыгарып кетүүсү бул аймактардагы Орусиянын суверенитетин таануу, Украинага басып кирүүгө байланыштуу Москвага каршы киргизилген бардык санкцияларды алып салуусу жана НАТОго кошулам деген дымагынан баш тартуусу керек болчу. Булак Суперкежи. Евро 2024. Серб күйөрмандары Англия менен оюндун алдында Путин деп кыйкырышты. Германиянын Гельзенкирхен шаарында Сербия менен Англия беттешинин алдында серб күйөрмандары Орусиянын президентинин атын кыйкырышты. Мындай видео социалдык тармактарга тарады. Анда көрүнгөндөй, орус жана серб желектерин көтөргөн күйөрмандар активдүү түрдө Владимир Путин деп кыйкырып кол чабышкан. УЕФА уюму бүгүн Евро 2024 турниринин алкагында Украинанын бардык беттештерине Орусиянын желегин киргизүүгө тыюу салды. Булак Суперкежи.